Конституцияга ылайык президенттик шайлоо дайындалса, Камчек Ташиев шайлоого аттанабы. Кыргызстанда жаңы конституцияга ылайык президенттик шайлоо өткөрүү зарылдыгы тууралуу пикирлер кайрадан айтыла баштады. Анткени учурдагы президент Садыр Жапаров мурдагы эски баш мыйзам менен бир жолу 6 жылдык мөөнөткө шайланган. Натыйжада жаңы конституция кабыл алынып, анын жоболору иштеп баштаган соң кайрадан шайлоо өтүүгө тийиш болчу. Себеби анда башкаруу системасы өзгөрүп, бийлик бутактарынын ыйгарым укуктуу милдеттери жаңыланды. Президент 5 жылдан 2 мөөнөт шайлануу укугуна ээ болду. Азыркы кезде Садыр Жапаров эски баш мыйзам менен шайланып, жаңы баш мыйзам менен иштеп жатат. Бул маселеден улам мыйзамга ылайык жаңы шайлоо өтүшү керектиги көптөн бери козголуп келе жатат. Натыйжада жакынкы аралыкта президент Садыр Жапаров мыйзам талабына шайкеш жаңы президенттик шайлоону дайындашы мүмкүн экен. Эгер шайлоо өтсө, президенттикке Камчек Ташиев аттанары айтылууда.